Sizlerden suranam Kırgız elim. Yardım berinizler. Apamdı sıktap kalaylı. Sizlerden ötünem. Bizden kaytpasız Allah Ta'aladan kaytat. Kudağa şükür, apam hazır mаңдайыбызда gülüp жайнап жакшынак болуп турат. Апам да биздин пешенебизде эми чай ичип, эми күлүп турган мезгили. Пешенебизде болушун каалайбыз. Кече сизди көтөргөн, бизди көтөргөн энелер бүгүн өздөрү кыйналып төшөктө жатат. Биз бүгүн кубаныч менен, сүйүнүч менен сиздер менен тең бөлүшкөнү турабыз. Аллах Таала өзү жардам берүүчү, биз аракет кылуучубуз. Биздин аракетибиз күч болсо, энени бат эле төшөктөн тургузуп катарыбызга кошуп алабыз. Алгачкы жолу келип, больницага келип, Ош областтык больницага келип туруп, эжекеден кабар алганда чындыгында өтө шишип, акыбалы оор болуп, көздөрү дагы дене саргайып тургандыгын көрүп, жүрөгүм ооруган. Ушул жылдын апрель айында боор оорусуна чалдыккан Жүзүмкан апабыз өтө оор абалында биздин фондко кайрылган эле. Дал ошол мүнөттөрдөгү апабыздын аянычтуу абалын көрүп, Кайрымдыбол фонду бейтаптуу дароо өз камкордугуна алып, Индия өлкөсү менен түзүлгөн келишимдин негизинде дарылатууга көмөктөштү. Апабыздын андагы абалы жүрөктү өйүтүп, жанды кейиткен болсо, бүгүнкү күндө апабыз илдетин жеңип, кайгыдан кабыргасы кайышып ыйлаган кыздарын кубанычка бөлөп отурат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүн кубаныч менен, сүйүнүч менен сиздер менен тең бөлүшкөнү турабыз. Жүзүмкан энекенин жанында турабыз. Мынакей ушул мындан бир канча күндөр алдын, айлар алдын сиздерге кайрылып, жардам сурап, чындыгында оор күндөр башта туруп, мындай бир туңгуюкта туруп, күн-түн уйку бир ордунда болбой, өтө оор күн өтүп жатты Жүзүмкан эже. Мен дагы алгачкы жолу келип, больницага келип, Ош областтык больницага келип туруп, эжекеден кабар алганда чындыгында өтө шишип, акыбалы оор болуп, көздөрү дагы дене саргайып тургандыгын көрүп, жүрөгүм ооруган. Анан бирок бүгүн Кудай буйруса ал күндөр артта калып, достор, мекендештер, сөз башында аябай ыраазычылыгымды билдирем сиздерге. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Себеби мынакей биз баарыбыз энеден төрөлгөнбүз, бирок ошо эне урматтаган эстүү жандар, Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Биз будан 1-2-3 ай мурун апам аябай катуу ооруп калган. Ошо неме врачтар айтышты, пересадка кылыш керек деп. Ошондо эмне кылышыбызды билбей, айлабыз таппай, караңгыда туңгуюкта эле болуп калдык да. Анан сиз эсиме келдиңиз, Азамат Байматов деген ошо апарчы эле деп. Сиздерден жардам сурап сизге кайрылдык. Ошондо бир жолубузга жарык болгондой эле шамчырак болдуңуздар. Кудайга шүгүр, апам Аллага миң мерте шүгүр. Кыргыз элинин жардамы менен, биринчиден Аллахтын жардамы менен Индияга барып келдик. Кудайга шүгүр, апам азыр маңдайыбызда күлүп жайнап жакшынак болуп турат. Ошо сиздерге чоң ыраазыбыз. Бул жакта ортомчулар көп чалышат экен. Башыбыз айланып, кимге неме кылышыбызды билбей кыжалат болдук. Анан акыры апама сурадым, апа кимиз менен кетесиз десем, сизди Азамат Байматов менен барам деп апам ошентти да. Биздин эмени сиз каяктан көргөнсүз? Видеолорду көрсөңүз? Мен видеолордон, ютубтардан көп көрчү элем да. Жардамы аябай жакшы болуп, результат жакшы чыгып, сакайып келип аткан немелерди интернеттерден көбүрөөк окуп калып, анан кийин Азамат Байматов деле катуу акыбалда отурсам дагы, сиз ошо жанакы Азамат Байматовго деп биякта ортолуктан бирөөлөр чыгып атышты. Жок, башында Азамат Байматов деп аттык го биз деп, баягы сиз менен сүйлөшкөндөн кийин ортолукта бирөөлөр чыгып атты да. Анан жок, мен ошол эле кишиге неме кылган, мени келип неме кылып кеткен деп. Ошо кишинин эле жардамы менен ошо жакшы болчу деп улатам деп. Десем, анан кызым дагы ошо сиз менен неме кылды. Анан жакшы, рахмат, результат аябай жакшы чыгып, мынтип бала чаканын пешенесинде жаркырап, күлүп жайнап, кыргыз элинин астында жүзүңүз жарык болуп отурабыз. Сизге биринчиден ушу үйлөрүңүзгө тынчылык, тууган урууңуз, ата энеңиз менен, ушу бала чакаңыз менен тынч болуңуз. Мен сизге аябай биринчиден ыраазычылыгым кандай деп жеткиришимди эле билбей толкунданып отурам. Себеби ошол мезгилде акыбалым өтө оор эле, комага түшүп ооруп калдым. Аябай жакшы жардамдарды берип аттыңыз. Ошол жака барып сакайып бери жөнөгөндө дагы тынбай кабар алып турдуңуз. Билетибизге мындай акча кылып бердиңиз. Баягында бара о жерде дагы эртесинде барып алып, мен катуу баргандыктан баягы неметкен акчаларыбыз жетишпей калды да. Мен катуу реанимацияга түшүп калдым да. Анан ал жакта деле кымбатчылык экен, кыйынчылык эле экен да, кыскасы акчанын. Сиз бияктан неметкенде улам комага түшүп аттыңыз, Комага түшүп калып аттым да. Барып эле реанимацияга түшүп калдым да. Барар менен реанимацияга келдиңиз.
Анан бияктан кетип атканда жолдо баратканга бир токтоло турган болсок, мисалы, жолдо жолдогу жол азабы бар да. Жолдогу азабы бияктан аябай тыжыл. Анткени кээ бир учурда баягы бүгүн мисалы күлүп эстеп атабыз да, бул шүгүрчүлүк, бул анткени себеби эстебей коюнчук да болбойт экен. Анткени ошол күндөрү дагы мына кыздарыңызга мен аябай рахматымды айтам. Мына кыздарыңыздан Кудай ыраазы болсун. Берки кызыңыз дагы медик экен, дагы бир чоң эмеси тийди, Кудай буйрса жолдо, Анан жолдо бараткандагы эмелерге эме коюп токтолуп койсоң. Жолдо баратып апам ушу Бишкекте жөнөрдү. Врачтардан сиңдим медсестра да врачтардан назначение алып кеткенбиз. Жолдо кетип атканда ошо немеден бир укол алды, гепамер сайды. Анан барганда дагы өзүн жогот баштаганда ошол жерде кыргыздар Дубайдан, Дубайда 8 саат неме болдук да. Ошол жерде кыргыздар баардыгыбыз баягы ынтымактуу болуп, апам бирөөбүз бир жакка чуркайт баягындай. Гепамер саат бирөөсү мынтип камап туруп сырга болотчу. Ошентип жардамы чоң тийди, ошолорго да рахмат чоң. Баягы чогуу барган үчүн бирибизге эч болдук да. Жалгыз кетсек кандай болот элек билбейм, кычалат болот элек да жолдо. Эч болуп аман эсен жетип алдык Индияга. Ооба, ошол жерде отурганда дагы жанагы скамейкаларга башыма сумка коюп чаткыра коюшуп, колуму бирөөсү кармап туруп аткан. Бирөөсү болсо мына кармап турат. Анан ошентип капельницаларды куюп, ошо эми жакшы, эми Кудай кааласа Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн ошо орозо күнүндө тез арада эле акчалар чогулуп, тууган урук бар экен, эл журт бар экен, дос жарларыбыз бар экен. Эми ошо аял ооруп калдыбы дешип ишенишпей жаман неме кылышыптыр. Эми мен дагы здоровый чоң, аябай күчтүү аял элем да. Аябай тарсылдап эле мени анан ошондо айтышыптыр, ошол эже ооруп калдыбы дешип аябай жардамдарын бергендер болду. Неме Иркутскийде немелерде туугандарыбыз, дос жарларыбыз бар. Орой акча салып атышты. Рахмат ошолорго. Ушу кыргыз элиме, мекендештерге, сизге, сизди себепкер кылган Алла Таалама ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат сизге дагы. Мындан ары ишиңизге ийгилик, ушундай бирөөгө себепкер дегендей болуп, соопчулук иш кылып жүрө бериңиз. Эми ыраазыбыз, кыскасы бизде сөз менен жеткире албайбыз да. Кудай буйрса Алла ыраазы болгон болсун. Биринчи ошо барганда апам реанимацияда түшүп калган да, анан ал жакта реанимацияда күнүнө көптөн акча төлөйт экен. Анан ошо төлөп атты эле немебизге операцияга жете турган акчабыз азыраак калды да. Ошондо сиздер менен сүйлөшүүлөр болуп, врачтар ортосунда баягы күндөрдү апам жаткан пакети менен реанимациянын экөөнү чогултуп, бизге жеңилдик болду да. Баягы болсо $40,000 да ашып кетет деп эсептеп атышкан. Анан ошону өзүнүн пакетинде кылып эсептеп чыгарып беришти. Ошол жактан аябай чоң жардам болду биз үчүн. Биз аябай кыжаат болуп, эми каяктан табат экенбиз деп ойлонгонбуз. Анан экинчиден жанагы ал жакка барып туруп, өздөрүнөн операцияга деп барып туруп, мисалы биз чындык менен аракет кылып жатабыз да. Бул дагы мен элге журтка бир баягы биз иш кылып атып көрүнө калайлы, мактанайлы дегенден алыспыз. Болгону гана далилдүү. Ошондой бир нерсени жасайлы деген турабыз. Себеби ошол жака барып акчасы артып калган учурлары бар. Акчасы артып калган учурда элдин акчасына кийим кийингендери бар. Индияга барып алып, алтын шакек, кулагына кулак сөйкө алып, же болбосо өз кызыкчылыгына көбүрөөк жумшаган адамдар жок эмес. Мен алардын аттарын атабайм, бирок бүгүн көрүп жатабыз. Бирок мен буга макул эмесмин. Себеби карапайым элдин өзүнүн ушу маңдай тери менен чогулткан ырыскысын мына ушундай кыйналып турган инсанга бергендиги бул даректүү, анан максаттуу пайдаланыш керек деп мен ойлойм. Ошон үчүн ошол жака барганда дагы бизден ошол Дайыр байкеден арткан акчадан бөлүшүүгө да аракет кылдык, Андан силерге канча акча бөлүндү? Бизге ошо Дайыр байкеде кошо барган биз менен. Анан операция арзан бүтүп, ачкан акчасын ошол жерде турган кыргыздарга бөлүп берди. Бизге $500 бердиңиздер. Сиздерге $500 берилди, мына урматтуу достор. Буга мен ойлойм биздин элге журтка бул кыргыз, биз калыстыкты жакшы көргөн, адилеттүүлүктү жакшы көргөн негизи ушундай калкпыз. Азырда эжекем айтып атпайбы? Аэропорттон жанагынтип эмени сырга болот, сырга болот, карап туруп атат. Мен ошол жана международный бөлүмүндө башка улуттан келген, ар кайсы мамлекеттен келгендер бар да. Анан алар да бизге таң калат да, кыргыздардын эмесинечи, биздин биримдиктүүлүгүбүзгөчү. Бизде биримдиктүүлүк, Кудайга шүгүр. Кыргыз эч убакта кыйынчылыкта бирөөрү таштабайт деген ата сөзүн аябай көп колдонобуз. Эми ошол жерде карабайсыңар, биз сүйрөлүшүп барып, кайра сүйүнүп келип жатабыз. Бул чоң жакшы сапат. Кудай буйруса. Индияда өзүбүз Кыргызстанда жүргөндөй эле жүрдүк да, кыргыздар чогулуп алып. Буйруса. Анан ал жактагы мисалы алданып калгандар менен да сүйлөшүп, бир баарлашуу болдубу? Группалар бар мисалы. Алданып калгандарына сиңдим айтып атты. Элчиликке барышат экен да жардам сурап. Ошондо бирөө ошентип алданып калыптыр деп айтатты да, ошондойлор болот экен.
башка бирөөлөр менен бара алганда ошо алданып калышат экен да. Алданып калгандар болот экен. Ортомчулар. Айтып атты да, эми биз Алданып баягында эми ошо жаңылыктуу алабыз, эми бул экөөбүз көп деле адамдар менен сүйлөшө албайбыз да. Сиңим бар. Ошо сиңдим эле медик да. Мынандай нерселер болот экен деп ошол эми көп адамдар менен сүйлөшүп баарлашып атты да. Анан сиздер Индияга барганда бүгүнкү күндө кээ бир маалыматтар чыгып атпайбы? Телеканалдарга чейин чыкты. 40 000 доллар кетти деген сыяктуудай болуп. Мисалы ушундай сыяктуудай учурлар бул жалган маалымат эмес. Бул болуп аткан нерселер, ал действительно ошончо акча алынды. Бирок бул жерде бир маселе болуп атпайбы? Врачтар келген адамды кабыл алып туруп эле беринде проблема бар экен, теринде проблема бар экен деп туруп эле жаткызып туруп, алчу акчасын алып коюшуп атат. Буга алар жол бербегенге туруштук бере албай атышат. Ортомчулар. Анткени алар ортомчулар. Ошол себептен бүгүн биз ушуга бир аябай аракет кылып атабыз, колдон келишинче Жузумкан эже. Анан болушунча аракеттибиз, эми Кудай өзү жардам берген болсун. Анан сиздерде барганда дагы ошол маалыматтар чыккандай болуп көчөдө калып калган жоксуздарбы? Мындай жатаканага төлөй албай калып, анан жатакананын ээси көчөгө чыккыла деген жокпу сиздерде? Жок. Мен өзүм билем да сиздердин акыбалдычы, бирок Серону эл билсин деп жатам да. Бизде андай кылган жок, эми бересиңер деп эле кечеңдик деп жакшы эле немелерин кылып атышты, сыйларын. Жетпей калатканда актар Ооба. акча берип туратты. Кийинки эле сурайбыз да, бер акча бизге деп эле. Өтөр койгондой эле сурайбыз. Акча бер, анан кийин таксига жолбурабыз жок десек, таксини деле мындай неме кылып коюп атты. Азандатып сүйлөшүп, коркпой эле кирип кеттим да. Коркпой эле кирдим да. Себеби бир адамдын өмүрүн сактап калсам деген неме болду. Өзүм эле жакшы болуп кетем, Кудай калса, көп эле ушинтип донор болуп атышпайбы? Бул өсө турган нерсе экен, бул борушундай неме экен, өсөт экен да. Бул кайра ордуна калууна келет экен. Себеби врачтар операцияга кирип кетатканда бүт окутушат экен, түшүндүрөт экен. Мынча процент өсөт деп. Ошондо ошону угуп анан кийин коркподум да.